Мен Сыягүл Караманды билем, колдоп беребиз, проблема жок андан. Бирок ойлогонум, өткөндө Анатай Өмүркановдун ордуна кетип атасыз. Анатай Өмүркановдай калыстыгыңызды, адилеттүүлүгүңүздү көрсөтөт деп ишенебиз биз. Анан КТРдин калыс, адилеттүү медиа болушуна сиз кандайдыр бир деңгээлде салым кошосуз деп дагы биз үмүт кылабыз. Мен ушул маселеден пайдаланып, кошумчалай кетким келет да. Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрүнө айткым келет. Мына кече күтүүсүздөн НТС телеканалына ошол тиешелүү органдар, сот аткаруучулар барып басып алышты. Басып алган жок, эми басып алуу аракеттери болду. Мүлктөрүн бардыгын санап, өздөрүнүн атына каттап, мындай жазып башташты. Бул туура эмес. Биз Кыргызстандагы жалгыз байлыгыбыз сөз эркиндиги деп атабыз, эми жалгыз байлыгыбыздан дагы мындай арылта турган аракеттер болбош керек. Ошол арыздануучулар Грексстон деген компания тарыхына кызыгып көргүлө. Белизде катталыптыр. Максим Бакиевдин жакындары. Эмне биз саясий атаандаштарды жок кылыш үчүн Максим Бакиевке күнөө түшүп калдыбы? Же ушул саясий атаандаштар Максим Бакиевден дагы мындай кооптуу болуп калдыбы Кыргызстанга? Кимдер менен иштешип атабыз? Атаандаштарды жок кылыш үчүн, атаандаштардын мүлктөрүн талап тоноо алып, басып алуу саясаты болбош керек. Бул жакшы жолго алып барбайт. Мына жаңы президент келди. Жаңы үмүттөр менен келдик. Мындай журналисттер менен соттошуулар болуп атат. Занозанын журналисттерине, Нарын Идиновго канчалаган миллиондогон айыптарды салып койдуңар. Мына жакында бир эркин журналисттин иликтөөсүнө ал боюнча дагы чоң каралуулар болуп атат. Мындай болбош керек. Бизге Кыргызстандын коомуна мындай эркин ой жүгүртө турган, эркин медиага мындай кысым болгон эмес. Бакиевдин убагында керек болсо мынтип түнү менен басып барып алып, мынтип бир эркин телеканалды ушундай кылып коркутуу аракеттер болгон эмес. Ошон үчүн өкмөт башчыга сөзсүз жеткирип коюш керек. Максим Бакиевке алардын келишине, алардын заманы кайрадан орношуна азыр биз жол бербейбиз. Ошону сөзсүз түрдө силер эске алышыңар керек деп ойлойм.